Барыңыздарга салам, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары. Сиздер менен бүгүнкү онлайн консультациядан көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе биз убактыбызды кетирбей онлайн консультацияга кирише берели. Кимдин эгер суроосу болсо, мен менен түзмө түз байланышууну кааласа, колуңуздарды көтөрүп байланышка чыксаңыздар болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен баш оору боюнча сурайын дедим эле. Эмне боюнча дейсиз? Баш оору, баш эмнеден ооруйт? Ошону сурайын дедим эле. Өзүңүздүн башыңыз ооруп атат, Жок, апам менен күйөөмдүн башы аябай катуу ооруйт да. Апам дагы Күйөөң? базарга барып, бир жерге айланып, ушинтип келсе башым ооруду деп жатышат, эс алып. Так, апаңыздын да башы ооруйт, күйөөңүздүкү да ооруйт, экөөнүкү да. Ооба. Азыр бирөөнүн сүйлөшөлү, кимдикин сүйлөшөлү азыр? Апамкын сүйлөшөлү. Апаңыздыкын сүйлөшөлү, э? Апаңыз канча жашта? Апам 43. 43 жашта, э? Ооба. Анан базарга барганда, бир жактарга барганда гана ооруп калат башы, туурабы? Ооба. Мындай жөн жүргөндө, үйдө жүргөндө же уйкудан турганда андай оору жок. Жок, андай болбойт. Базарга көчөгө чыгып, эме кылып барып келсе баш ооруп калат. Канча жылдан бери ушундай көйгөй болуп атат? Көп эле болду, 2-3 жыл болуп калды. 2-3 жыл болуп калды. Буга чейин кимдерге бардыңыздар, кандай дарылоо кылдыңыздар, кандай лечение кылдыңыздар? Лечение деле кылган жокпуз. Апам баш оору дары ичип эле ушинтип алат. Кайсы дарыларды ичет? Парастамол ичип жатып алат. Жакшы Парастамол болуп калам ичет. деп. Парастамол ичип эле жакшы болуп калам дейт. Жакшы бир врачка баралы десем, баарына эле барсаң укол дары жазат. Анан бир аз колдоносуң, анан кийин кайра эме жакшы болбойт деп апам ушинтип коет да. Анан ошол учурда давлениясын өлчөп көргөнсүздарбы? Давлениясы жок. Такыр өлчөгөн эмессиздер, э? Жок. Баягы башы ооруп турган учур болот го, базардан келип, же ошол учурда кан басымын өлчөгөнсүздарбы? Тонометр менен. Бир аз көтөрүлүптүр, бир аз түшүптүр деп калат апам өзү. Канча болуп калыптыр деп калат? 120 болуп көтөрүлүп кетти, 100дөн ашып кетти деп ушунчу. Өзү 90-60 менен жүрөм деп, э? Өзүм паста жүрөм дейт. Мен да паста жүрөм да, 90-60 ушундай мен давлением. Апамкы да паста, көтөрүлүп кетсе башым ооруйт дейт апам. Анан ошол жанагынтип баш ооруган учурда кускузу келип, башынын бир тарабы эле ооруп, же кантип мындай кандай оору болот дейт? Же башынын арка жагы мындай такашып, жымайт этип турган? Кыймылдап мындай эңкейсиз го, башты эме кылганда ушундай ооруйт да. Башым эңкейтсем башым ооруйт, жатам деп ушинтип бир аз ороонуп парастамол ичсем жакшы болуп калат деп ушинтип жатып алат. Анан башка маалда жакшы эле. Ушинтип базарга көчөгө чыкканда катуу ооруйт да, ошону көргөзөлү врачка баралы десем апам ушинтип берет. Анан сиз азыр мына айтып кеттиңиз, башты ылдый кылганда көбүрөөк ооруйт деп атат да. Бул жерде биз үчүн эң маанилүү болгон бир фактор, ошол баш оору башталат го. Бул ар кандай болот да, негизи баш оорунун өтө түрлөрү көп да. Мисалы, баш ооруганда бир жарым каптал эле оорушу мүмкүн да. Кээ бирлердин башы ооруганда мындай тегерек болуп ооруйт да, баягындай заголканы салып койгондойчу, көрдүңүзбү? Кээ бирлердин башы ооруганда могу пешенеси ооруйт. Кээ бирлердин могу кара кушмей жагы тартылышат, моюндары ооруйт да. Себеби дегенде мунун баардыгы эмне үчүн керек? Бул жерде баягы баш оорунун ар кандай түрлөрү болот. Ар кандай түрлөрүнө жараша анан кийин кеңештер берилиш керек, изилдөөлөр жүргүзүлүш керек да, көрдүңүзбү? Бул жерде эми азыр сиз үстүртөн эле мага маалымат берип атасыз да, ушундай болот экен. Бул жерде уже апаңыздын өзүнөн анамнез чогултушубуз керек да. Балким апаңыз уже өзүнчө башкача деңгээлде маалыматтарды берет да. Анан биздин азыр эң жасай турган нерсе ошол апаңыздагы баш оорунун түрү кайсы экенин аныкташыбыз керек. Анан эң дагы бир важный момент, ушул жүрөк кан тамыр системасы менен байланыштуу эмеспи биз апаңыздын баш оорусу? Мына ошол нерсеге көңүл бурушубуз керек. Андан кийин кардиологиялык ооруларды исключение кылгандан кийин анан уже неврологиялык ооруларга көңүл буруш керек да. Көрдүңүзбү? Мигрень жокпу, же жөн эле головная боль, напряжение деп коет да. Мындай ошо адам эки жактарга чыгып, нагрузка кылып, же өтө көп иштеп койгондо, же өтө көп адамдар менен сүйлөшүп койгондо, ошонун айынан деле же базарга барып, мисалы, өтө көп жүрүп койгондо ошонун айынан да баш оорушу мүмкүн да, көрдүңүзбү? Анан ушуларга жараша, ошо диагноздун түрүнө жараша, анан ошого жараша дарылоо иши жүргүзүлөт. Головная напряжение, головная боль, напряжение болсо өзүнчө, мигрень болсо өзүнчө, гипертензия себептүү баш ооруп аткан болсо өзүнчө, анемия себептүү баш ооруп аткан болсо өзүнчө, көрдүңүзбү?
ушундай да. Так диагноз коюп туруп анан дарылоо жүргүзбөсө жөн эле баягынтип нестероидный противовоспалительный препараттар деп коет да, жана ибупрофен, антипиретиктер, парастамол мисалы. Алар убактылуу гана базып, бирок чыныгы көйгөйдү чечпейт да. Көрдүңүздөрбү? Сиздин азыр апаңыздын состояниясы клинический фазада болуп атат. Организм кандайдыр бир белгилерди берип атат да, көрдүңүзбү? Эми биз бул жерден апаңызды терең анамнез чогултуу менен, терең анализдерин көрүү менен, так диагноз коюу менен, анан уже апаңыздагы негизги көйгөйдү аныктап, дарылоо ишин жүргүзүү керек да. Көрдүңүзбү? Дагы кандай сизде сурооңуз бар? Урматтуу катталуучу, менин үнүм угулуп атабы сизге? Тиги назат кылгылачы. Үнү өзү угулуп атат. Сизде дагы кандай суроо бар? Микрофонду күйгүзсөңүз болот. Мен Балдар менюсу деген китепти медлиттен ала албадым эле да, мүмкүнчүлүк болсо ошол алсак болобу? Сиз уруксат Балдарды берсеңиз. дейсизби? Эмнени дейсиз? Балдар менюсу китеп бар го сизде? Балдардын тамак аштары ошондой китепти сатып ала алган эмес медит тиркеместен. Бияктан эгер сиз мүмкүнчүлүк берсеңиз бияктан алсак болобу китепти? Ооба, буюрса азыр биздин биринчи этапта могу өзүм врачмын каналына жалаң сабактар чыгып атпайбы? Биринчи этапта жалаң лекциялар чыгат. Андан кийин Кудайым буйрса уже тиркеменин өзү жаңы версиясы бүткөндөн кийин уже тиркемеде уже китептерге доступ ачылат да. Ошол өзүм врачмын каналына мөөнөтүңүз бүтө элек болсо уже ошол жактан да доступ ачылып, бүт китеп, вебинар баардыгына доступ ачылат. Анан азыр могу жака тамактануу боюнча чыккан, прикорм боюнча өзүнчө сабак бар. Видеону көрдүм. Балдардын тамактануусун бузуучу факторлор деген өтө сонун сабак өткөм да. Ошону дагы көрүңүз. Себеби дегенде эң биринчи ошол нерселерден башташ керек менюга чейинчи. Себеби дегенде көпчүлүк ата энелер ошол балдарындагы чыныгы тамактануусуна тоскоолдук кылып аткан нерсени билбейт дагы. Ошондайынан көйгөйлөр болуп калат да. Көрдүңүзбү? Ошондой Рахмат. көрүнүп сунуштайм. Апаңыздын көйгөй боюнча дагы кандай сурооңуз бар? Баары түшүнүктүү, буюрса көзөмөлгө жазылып. Апаңызды терең изилдетиш керек, буюрса, Все, макул, жакшы туруңуз. Биздин эфирибизге бөлүнгөн убакыт да аягына келип жетти. Кимдин суроолоруна жооп бере албай калган болсом, кийинки эфирден жолугушканча амандыкта туруңуздар. Кийинки эфирде дагы ошол бүгүнкү эфирде суроо бере албай калган катталуучуларга жооп бергенге аракет жасайбыз. Анда эмесе көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Буюрса бул жума алкагында дагы сиздер үчүн жаңы сонун контенттер, видеороликтер баардыгы чыгарылмакчы. Барыңыздарга ийгилик, амандыкта туруңуздар.